Абакта жаткан оппозиция лидери Өмүрбек Текебаевдин иши кайра каралышы керек деп коомчулукта маселе көтөрүлө баштады. Бул боюнча саясатчынын тарапташтары президент Сооронбай Жээнбековго да кайрылуу жолдошту. Парламенттеги айрым депутаттардын да көпчүлүгү Текебаевдин камалышы саясий куугунтуктун негизинде болгонун, андыктан анын иши кайра каралышы керек деген пикирде. Эл аралык деңгээлде дагы маселе көтөрүлүп жаткандыгын биз байкап турабыз. Ошол эле Венециялык комиссияда адам укуктарын коргоо уюму боюнча өкүл келгенде да айтылган бул маселе Шалмамбет Насырканович тарабынан. Мындайча айтканда, бир эле кыргыз коомчулугу эмес, эл аралык коомчулук дагы байкоо салып турат. Ошондуктан кайрадан карап, кайрадан тергөөлөрүн аныктап, кайрадан ошол далилдер боюнча, тергөөнүн ичиндеги материалдар боюнча мындай калыс, керек болсо көз карандысыз эксперттер менен бир карап чыкса туура болот деген ойдомун. Бир болчу депутат Алтынбек Сулайманов Азаттыкка маек берип жатып, Текебаев тууралуу өзүнүн позициясын ачык айтты. Анда ал биринчилерден болуп, Текебаевди камап соттоодо мыйзамсыздыктар болгонун коомчулук, анын ичинде өзү да көргөнүн, андыктан иши башынан кайра каралып чыгышы керек деп айткан. Тиркештин чыгаруу деген шарт коюлган эмес, андай маселе көтөрүлгөн эмес. Ал маселе коомчулукта азыр көтөрүлүп атат. Эгер ошол кишинин маселесин карап турган болсо, мен деле башынан караса деген ойдомун. Өзүм жарандык, өзүм көрүп турган туура эмес иштер болгон мындай коомчулук көрүп турат да. Ал негизинен менин өзүм жеке позициям. Ишин башынан караса туура болот эле. Бир убактарда аябай бири-бирибиз менен мындай каршы болуп турган мезгилдери болду. Ал дагы бир адилеттүүлүк үчүн. Азыр дагы адилеттүүлүк үчүн айткым келет. Ал кишинин ишин караш керек. Ал киши менен мен агайындык мамилем болгон. Ошондой эле бүгүнкү күндө. Текебаевди коррупцияда айыптаган соттор анын орус ишкеринен акча алгандыгын далилдеп бере алышкан жок. Айып жасалма бир жактуу коюлду. Доогер Маевскийдин акча бергенин, кантип кандай жол аркылуу алып келгенин да караш керек болчу. Соттор биринчи анын жоопко тартыш керек эле, дейт саясатчы Феликс Кулов. Я считаю, в отношении Текебаева я много раз говорил, и еще раз могу сказать, что этот суд был несправедливый. Мы что угодно можем опять, вот я говорю, должен быть закон. Кто-то на кого-то сказал, да, что вот он передали деньги или еще что-нибудь было. Вроде, может быть, похоже даже на правду, да, так можно сделать, ситуацию сделать. Но реально, факты какие говорят? Маевский говорит, что он дал $1 миллион, передал. Я как юрист, как бывший сотрудник спецслужбы, который занимался в органах, я сразу возникает вопрос: $1 миллион денег где он взял? В банке? Хорошо. Есть справка из банка, что он взял $1 миллион? Второй вопрос: он эти деньги привез сюда? Тогда должно быть на таможне отмечено. Если на таможне не отмечено, значит это контрабанда. Он должен сидеть за контрабанду, он признается. Ни одного факта, что эти $1 миллион в реальности были, не подтверждается. Социалдык тармактарда сотторго, айрыкча саясий буйруктарды аткарып мыйзамсыз соттогон сотторго карата ишенбестик эстафетасы старт алды. Негизи эле сотторго болгон ишенимди кайрып алуу үчүн ачык айкындуулук болуп, аны президент өзү жөнгө салышы керек дешет айрымдар. Жаңы президентибиз Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинде айтты эле, ушу соттордун иши боюнча көп сын пикирди. Анан мына 2 күн мурун эле Жогорку соттун төрайымында кабыл алып айтты. Социалдык опростор боюнча сотторго ишеним өтө аз экен деп. Мен ойлойм, Өмүрбек Чиркеевдин иши дагы ошо башка саясатчылардын ишиндей эле Жапаров, баягы Бектур Асановдой кайрадан каралып чыгыш керек. Өтө терең изилденип, бул жерде ачык болуп, ар бир нерсе каралып чыкса жакшы болмок да. Текебаевдин саясий өч алуунун негизинде камалганын анын камерасына видео көзөмөл коюлганынан билсе болот дешет бир катар саясатчылар. Жаза аткаруу кызматы аны саясатчынын коопсуздугуна байланыштуу коюлду дешкен менен нааразы болгондор көп. Парламентте көтөрүлгөндөн кийин видео көзөмөл мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен 11 апрелде алынып салынган эле, бирок кайра илингенин адвокат айтты. Айтымында Текебаев өзү да видео көзөмөл коюлганына нааразы.